Oynaşı жақсы ekan. Assalamu alaykum, qadrman көрүүчүлөр, Misirkechi kanalынын катталуучулары. 6 сентябрь 2022 жыл Ош обласы Өзгөн районуна караштуу Алга айылына келдик. Бул жерде Ак Тилектин бир жаңы тополоң тайы келип калыптыр. Ошол тайдан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул тополоң тайды маалыматын алып көрөлү. Өтө мындай ордунда жөн турбаган тополоңду тай экен эми. Ассаламу алейкум. Ак Тилек кандай? Ден соолуктар жакшыбы? Иштер болуп атабы? Бул тай кайсыл жактан келип калды? Бул Нокаттан келди. Нокаттан? Ооба. Нокаттан келди. Жашы канчада экен азыр? Жашы 1 жаштан өткөн. 1 жаштан өткөн. Ооба. Быйылкы калта тайлар турбайбы? Ооба. Парада кандай болуп калат экен бул? Bunun atası Polşa, enesi Arlovski. Atası Polşa, enesi Arlovski. Аргындаштырып чыгыптыр да. Демек, азыркы алыстан келип жаткан Европа аттары менен Россия аттары уже аргындашып, тайлар чыга баштаптыр да. Бирок жаныбардын сындары жакшы экен, жакшы тай чыгыптыр, э? Ооба, ким алса да күйбөй тургандай. Жанына чыкпай бага турган ат болот. Ойноктогонуна караганда, тополоңдугуна караганда курч эле окшойт, э? Азыр минги экен, минги эмеспи бул? Жок, ака үйрөтүлүп элек, э? Бой канча чыгып калат бул? Бой 1.55-тен өтөт. 1.55-тен өтөт. Жакын ака бойчу. Өтө жакшы. Сиздерге мындай жакындан бир көрсөтөйүн. Кабак баштарынан көрүп алыңыздар. Сындар өтө келишкен экен жаныбарда. Кабагы дагы жакшы көрүнүп турат. Кулаган бир караштан узун ака. Кулактары да өтө узун экен, э? Көкүрөктү көрүңүздөр. Кең көкүрөктү экен. Колтуктары, туяктары да баары таза көрүнөт. Така болгон окшойт, э? Олду жекти такала коюшту. Үйрөтөм деп такалаган экен да. Мына ушундай экен. Бирок баары эле таза көрүнөт. Аркасын карасаңыз, өтө жоо. Артынан караганда, э? Мындай карап көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Өтө сонун экен. Бир-эки бастырбайлы мен, баскынтарынан көрөлчү. Бастарынан бир көрүп койсоңуздар болот. Арткы чат аягынан дегендей кылып. Мына ушинтип качырат экен го бул адамды, э? Өтө тополоң тай экен. Жаныбар. Муну эми ушул убагы келип калыптыр дейм. Кышта үйрөтсө болчу да, э? Минип үйрөтө турган болуп калыптыр. Мүнөзү жакшы экен. Курч мүнөздүү тайлардын бири экен. Андыктан сиздерге жаккан болсо экрандагы номерлерге чаласыздар, же болбосо өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр дагы болот. Мындай сындарынан айтып кете турган болсок, башы дагы чоң экен, кулактарынын узундугун көрүңүздөр. Мойну дагы узун, өзү дагы суагайынан келген экен. Көкүрөк баштарын көрдүңүздөр. Менче ошол аламан улактарга үйрөтсө жакшы болуп чыкты да, э? Ортосуна тура турган. Өтө калың да, жолту. Калың жанагы эти жок экен дегендер ушуну алып тарбия кылса өтө сонун болду. Ака башам какпаш. Мындай караганга жоош элеби негизи? Жоош ака, кароого жоош. Апсаң ойнойт кичине секип. Ойнойт, э? Алып чыгып жетелегенде. Өтө сонун. Эми бул тополоң тайдын баасын угалычы. Канча дейсиң баасын? Мунун баасын жакын деп коем. Жакыны. $3200. $3200, э? Долларга. Сүйлөшүлөр болобу, жакшы кардар келсе. Кудай кааласа болот, жакшы берем. Хайди өтө акылы. Тайга жараша эле баа койдум. Ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Айтылыш баасы $3200, э? $3200 болду. Андыктан сүйлөшүлөр болот деди. Сиздерге жаккан болсо
төмөндө айтып кеткен дарек аркылуу келип сүйлөшүп өзүңүздөр жакшылап келиштирип алсаңыздар болот. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунaalар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кейджи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.